Biz bugün sizler menен Player Market'ten InShot деген приложенияны жүктөп алып, ошол InShot аркылуу видео ролик жасаганды үйрөнөбүз. Мындай приложениялар өтө көп. Viva Video деген бар. Кыскасы аябай көп. Ошолордун ичинен сиздер азыр эми бул жерде сабакта көбүнчө эле жаңы үйрөнүп жаткандар же болбосо бир соцсеть боюнча бир 20-30% билими барлары ушундайлар болгонуна байланыштуу мен эң жеңил программаны тандап алдым. Андан башка да программалар менен иштесеңиздер болот. Эми биз эмне кылабыз? InShot'ты өзүбүзгө жүктөйбүз. Анда биз InShot деп жазабыз. Мынакей видео редактор и фото, музыка деп чыкты мына. Биз ушул InShot'ту скачать этебиз. Логотипин жакшылап көрүп алсаңыздар болот. Мен уже өзүмө жүктөгөн үчүн менде уже открыть деп чыгат да. Жүктөй элек адамдарда установить деп чыгат. Установка кыласыздар, сураган нерсесин баарын жазып, регистрация болуп, установка кылгандан кийин уже сиздер InShot'ту ачып кирсеңиздер болот. Мына биздин максатыбыз бүгүн бул жерде коллаж жасаса болот, сүрөттөрдө, фотолорду ар кандай кылып өзгөртүп жасасак болот. И видеороликтерде видеолор жасасак болот. Биздин бүгүнкү темабыз атайын программалар менен видео жасоо болгондуктан мен сиздерге видеолорду кантип жасаса болот ошол жөнүндө көрсөтүп өтөйүн. Мисалы биз видео жасашыбыз керек, ал үчүн новый дегенди басабыз. Бул жерден фотону тандап алабыз. Эгер биз фотолордон жасай турган болсок, эгер биз жөн эле видео жасай турган болсок, мисалы анда биз деген бир адамдын эмнесин видеосун тандап алып, ушул видеону ар кандай кылып өзгөртсөк болот да. Например, бул деген бизде результат да, Ипар корпорациясынын продукцияларын ичип, сахарный диабеттен результат алган эжекенин видеосу. Муну биз эмне кылып жасасак болот? Биз кыскача сахарный диабет деп телефон номерибизди жазып, ушул видеого кыскача түшүнүк берсек болот. Мисалы, мына бул жерде текст дегенди бассак, мына Т текст дегенди баса турган болсок, мондай болуп калат. Биз мисалы сахарный диабет деп жазсак болот. Эми муну могул жерден биз эмнесин цветин өзгөртсөк болот да, тамгалардын ичин ак кылсак болот, кызыл кылсак болот. Менимче ак жакшы жарашат. Кааласак бул жактан этикеткаларын дагы монтип өзгөртүп койсок болот да. Менимче этикеткасы жок эле коюп койгонубуз деле болот. Ар ким өзүнүн эмнесине жараша жасаса болот. Мына сиздер өзүңүздөргө каалагандай кылып жазыңыздар, мен сиздерге примерно көрсөтүп берейин. Сахарный диабет и ар кандай кылып фантазияңыздар менен жасаңыздар. Дагы эмне деп койсок болот? Эгер ошол адам сахарный диабеттен бир суроосу болуп кала турган болсо, анда сөзсүз телефон номер издейт. 996. Мен өзүмдүн номеримди жазып коеюн. Телефон номерди коюп коебуз. Кааласак мунун цветтерин башкача кылып, мына каалагандай кылып цветтерин өзгөртсөк болот. Ошондуктан мен ак эле кылып коеюн деп чечтим. Мына сахарный диабет түшүнүктүү болду. Каалагандай кылып жасаңыздар. Эми бул биз угуп баштаганда мына кичине убакыттан кийин эле биздин жазуубуз жок болуп калат. Ошондуктан кайра башына алып келип, мондай кылып жылдырсаңыздар болот да. Биз муну до конца артына чейин болуп туруш үчүн мондай кылып узартып койсок болот. Муну дагы ошондой кылып коебуз. Мынакей. Эми биздин видеобуз даяр. Муну деген могул жерден каалагандай кылып өзгөртсөк болот. Оригиналын, полный деп мондай кылып, разный кылып слева, справа кылып коюп, ар кандай кылып өзгөртсөк болот да. Менимче полный эле жакшы жарашат. Андан кийин могул жерден мисалы ар кандай стикерлерди кошсок болот, смайликтерди кошсок болот. Кыскасы толтура
платный, бесплатный версиялар бар да, карап өзүңүздөргө ылайыктуусун тандап алсаңыздар болот. Андан кийинки биздин дагы мисалы текст жазганды үйрөндүк уже. Ушул эле эмнеге музыка кошуп койсок болот. Музыкадан мен бул эжеке өзү аябай акырын сүйлөгөндүктөн музыка кошсом жакшы угулбай калбаш үчүн музыка кошпой эле коеюн деп чечтим. А так могул жактан каалаган музыкаңыздарды тандап, кааласаңыздар өзүңүздөрдүн эмне сакталган музыкаңыздардан, памятыңыздарда бар музыкалардан кошсоңуздар болот, аудио кошсо болот да. Кыскасы ушундай жактары дагы бар. Андан кийин фильтрден өткөрсөк болот, ар кандай кылып обрезать этсек болот. Мисалы видеонун бир кандайдыр бир жери жакпай калса, башы жакпай калса кыркып койсок болот, же аягын кыркып койсок болот, же болбосо ортосунан кыркып койсок болот. Кыскасы ар кандай кылсак болот да, монтип бөлсөк болот. Биз азыр эч нерсе кылбайбыз, мунун баары эле жакшы. Андан сырткары жакпаса удалить этебиз. Задний фонду өзгөртсөк болот. Мисалы моундай кылып ар кандай кылып жазсаңыздар болот да. Мага кереги жок, өзгөртпөймүн. Кыскасы ушундай кылып баардыгын колдонуп өзгөртүп чыксак болот. Бул жагына кылып алмаштырсак болот. Катырып койсок болот, заморозить деген басып. Ушул жердегилерин баарын колдонсоңуздар болот. Балким ушул видеого дагы кошкуңуздар келип калса, анда могул жерде плюсту бассаңыздар, видео, фото тандап туруп кошуп койсоңуздар болот. Эми эмне кылабыз? Сохранитти басабыз. Мынакей сохранить этебиз. Эң жакшы форматты 1080p дегенди басабыз. Эми могул жерден конвертация болот. Бир аз күтүп турсаңыздар. И ушул эмнени биздин видеобуз уже дайын болуп калды. Галереяда сакталып турат. Эми бир жолу бассак, аркага кылып, эки жолу бассак удалить. Бул уже биздин иншоттон, биздин телефондун памятын албаш үчүн иншоттон өчүрүп койсок болот да. Эми бизде уже галереяда сакталып калды. Менен даяр видеого текст жазганды жана аны ар түрдүү кылып өзгөрткөндү үйрөндүк. Эми азыр экинчи видеону биз жалаң сүрөттөрдөн куралган видео түзөбүз. Аны кандай кылабыз? Иншотко киребиз, видеону басабыз. Бул жерден фото деген киребиз. Фотодон буга чейин өзүбүз тандап дайындап койгон сүрөттөрдү таап алабыз. Мисалы мен азыр сиздерге колон клинс боюнча видео жасаганды көрсөтүп берейин. Колон клинстин курамында бака жалбырак, сена чөбүнүн экстракты, фенхель, жалпыз, папайя, итмурун, сельдерей толук турган колон клинс эмне кызматтарды аткарат, ошого тиешелүү сүрөттөрдү дайындап аласыздар галереяга. Биринчи анда главный фонду тандап алабыз. Мына мен дайындап койгом өзүмө. Андан кийин бака жалбырак, сена чөбү, фенхель, мына жалпыз, бул деген папайя, итмурун, сельдерей жана башка чөптөрдү кошобуз. Андан сырткары вот бизде көбүнчө жоон ичегини тазалаганына байланыштуу жоон ичеги боюнча сүрөттөрдү коштум. Жана эмне белок, витаминдер, табиттаччы микроэлементтер составында болгондуктан алардан да бир аз кошуп койгонубуз жакшы. И эмнени ашказандын эмнесин проблемасын чечет, ошол жөнүндө дагы сүрөттөрдү кошуп койгонубуз жакшы. Вот паразиттер боюнча, спазм, мочегонные, ошол жөнүндө кошолу. Андан сырткары туфтош, могулордун баардык сүрөттөрдү кошуп дайындап алып туруп, эми могул галочканы басабыз. Бизде мынакей видеобуз даяр болду, бирок пока сөзү жок, музыкасы жок. Эми
Сиздер деген могул жерде бизде эмнени бассак каалаганда алып кыркып алсак болот да, бизче сол жагына жылдырып, оң жагына жылдырып, моундай кылып ар кандай кылып алсак болот. Мен оригинал боюнча калтырып кое берейин. Музыканы, нотанын сүрөтү турган жерди басабыз, музыканы. Басканда бизде песни, звук, эффекты и запись деген 3 жазуу турат да. Ушул жерден биз записти тандап алабыз, мынакей. Записти ушул эмне Colon Cleans боюнча айтып бересиздер. Баардык эмне курамы эмнеден турат, эмне кызмат аткарат, кайсы ооруларга сунуштаса болот, ошо негизи эле ушул жөнүндө кенен айтып бересиздер. Азыр мен записти өчүрүп койдум, ага кереги жок. Эми биз сиздер менен сөздөрүн айтып, сөздөрүбүздү кошуп бүттүк. Эми галочканы басабыз. Бизде мындайча айтканда сөздөрүбүз дайым болду. Угуп көрөлү. Саламатсыздарбы? Бүгүн мен сиздерге Ipar компаниясынын Colon Cleans препараты жөнүндө айтып бермекчимин. Colon Cleans'тин курамында бака жалбырак, сенна чөбүнүн экстракты, фенхель, жалпыз, папайя, итмурун, сельдерей жана башка ушул сыяктуу көптөгөн дары өсүмдүктөрүнүн экстракттарынан турат. Бул продукттун касиеттери жоон ичегинин начар кызматы, организмдин башка иштөө системаларына таасир этет жана түркүн ооруларды жаратат. Азык сиңирүү тутуму жоон ичеги аркылуу иштетилип чыккан калдыктарды жана токсиндердин сырткары чыгарат. Жоон ичегинин перистальтикасы акырындап калса, организмге зыян заттар топтолуп уулана баштайт. Сенна чөбүнүн экстракты ич алдырат. Жоон ичегинин иштөөсүн оңдойт. Крушина ич алдыруу процессти теңдейт. Ич алдыруу күчтүү болуп кетпөсүн көзөмөлдөйт. Бака жалбырактын касиети жоон ичеги үчүн марля катары өзүнө сууларды сиңирип алып, былжыр чел болуп бир сыйра угуп аласыздар, өзүңүздөрдүн жазганыңыздарды. Менде анча мынча токтоп калган, адашып калган жерлерим болду. Бул сабак болуп аткан үчүн кайра оңдобостон запись кошуп кете берели. Эми биз эмне кылабыз? Музыка кошуп койсок болот, биздин анча мынча недостатоктарыбызды скрывать этет да. Эми биз деген баарыбыз эле диктор эмеспиз да. Мындай такалып калган, туура эмес кылган жерлерибиз болот. Ошондуктан биз музыка кошуп койсок болот, Музыкалардан мисалы могул жерде бир музыка бар эле, угуп көрөлү. Эми пока ушул музыканы кошуп койгон, используйте деген жери бар. Коштук, эми кайра угуп көрөбүз. Саламатсыздарбы? Бүгүн мен сиздерге Ipar компаниясынын Colon Cleans препараты жөнүндө айтып бермекчимин. Colon Cleans'тин курамында бака жалбырак, сенна, где-то приблизительно ушундай болот да. Эми эмне кылабыз? Эми муну биз сохранить этебиз, Анда деген галочканы башка эч кандай жаза турган, мисалы жазып койсок болот. Могул жерде мисалы могул чөптөрдүн ар бирине үстүнө жазып чыксак болот да. Бул эмне, бака жалбыракпы? Анда деген биз могул жерде текстти алып туруп, могул жерге бака жалбырак деп жазып койсок болот. Ал үчүн ошентип баарын тегиздеп коюп чыгышыбыз керек. Бака жалбырак бүткөнгө чейин узартабыз, мисалы мына. Андан кийинкиси бизде сенна чөбү. Сенна чөбүнө биз дагы кайра жазабыз. Бул жерге сенна чөбүнүн экстракты. Чөбүнүн экстракты деп туруп галочка кылып, эми муну деген сенна чөбү бүткөнгө чейин узартып койсок болот да.
Кыскасы ушинте баарын жазып чыксак болот. Андан кийинки бизде эмне фенхель, жалпыз деп ошонун баарын жазып чыксак болот да. Бирок мен жазбай эле коеюн деп чечтим. Ошондуктан мага кереги жок. Мен муну удалить этип коем кайра. Мынакей удалить этип койдум. Менин ушул жазып коеюн деген нерсем, мен телефон номеримди жазгым келди. Мисалы, кимдир бирөөгө ушул колон клинс препаратты жагып калса, балким мага звонок кылышы мүмкүн турабы? Мынакей мен телефон номеримди жазып койдум. И мен дагы эмне кылгым келди? Мен ушул жерге колон клинстин сүрөтүн коюп койгум келди да, ушул баардык эмелергечи, видеолорго. Ошондуктан мен азыр стикерге кирем. Стикерге кирип, галереяга кирем. Галереядан мен колон клинсти алам. Мынакей колон клинсти кичинекейирээк кылып туруп, мондой жерине же бул жерине коюп койсок болот да. Мындай кылып. Ушундай кылып койсок болот. И дагы, мисалы, стикерлердин ичинен галереяга кирип, галереядан бир эмнени кошуп койсок болот. Сүрөттү, мисалы, өзүбүздүн бир жакшынакай сүрөтүбүздү коюп койгубуз келсе, анда ким айтып берип атканын билиш үчүн ушул сүрөттү да коюп койсок болот да. Биздин колон клинсибиз өтө чоң болуп калыптыр. Мынакей. Мындай кылып туруп, коюп койсок болот. Ошол эме деген кимге кандай жагат. Мисалы, мен өзүмдүн сүрөтүмдү алып кое турган болдум. Колон клинстин сүрөтүн коюп кое турган болдум. Мынакей. Эми дальше галочканы басабыз. Бизде даяр болду. Сүрөттө сөздөрүбүз кыркылып калбаш үчүн буларды башына чейин, аягына чейин узартып коюшубуз керек. Бул жерде жок, бул жерден алат экенбиз. Главный фондон алабыз. Мынакей. Главный фондо өзү деле жетиштүү эмне бар экен, информация бар экен. Главный фондон алдык. Мынакей болду. Ушул жерден баштасак болот экен. Эми муну аягына чейин узартып чыгабыз. Мынакей. Биздин видеобуз даяр болду. Биз муну деген эмне кылабыз? Мынакей сохранить этебиз. Сохранить. Бир аз күтүп турабыз. Могул жер чекесиндеги X'ти басабыз. Конвертация болсун. И конвертация бүткөндөн кийин биздин видеобуз даяр болду. Бул видео деген галереяда сакталат. Ал жактан деген алып, эгерде минутасы жагынан 1 минутадан ашып калган болсо, анда Инстаграмга, лентага кое албайбыз. Инстаграмда, лентада 1 минуталык гана бизге убакыт берет. Анда биз уже Инстаграмга IGTVге койсок болот. IGTVде 10 минутага чейин бизге убакыт, 10-15 минутага чейин убакыт берет. Бүгүн сиздер менен Тахмин Ардиевахитова болду. Менин каналыма катталып, коңгуроonu басып, лайк басып коюуну унутпаңыздар.
каналдан ар дайым пайдалуу маалыматтарды алууга болот.